Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Кезектеги кыргыз адабияты сабагыбызды аралыктан баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Алы Токумбаевдин Жетим менен сыйкырчы жомогу болмокчу. Анда эмесе балдар, жомоктун мазмунуна көңүл коюп угабыз. Илгери бир өткөн заманда бир жесир кары эне болгон экен. Анын жалгыз уулу болуптур. Жесир кары эне байкуш баласын көтөрүп башынан оор кыйынчылыктарды өткөзөт. Же үстүндө бүтүн кийими жок, бутунда бут кийими жок. Таманынан чөңөр кирип, баласы өкөсемдиректеп, күнөмдүк жашоосун өткөрөт. Ошентип бир нече жылдар өтөт. Баланын жашы 17-ге келет. Баласы чоңойгон сайын эне байкуштун чача агарып, убайым тартат. Баласы оокат издеп кеткенде эненин көзү мончок жашка толот. Себеби каранганы жалгыз бала. Кудай таалам ушу жашты эмнеге эгиз кылган жок деп зарланып ошону ойлонот. Бир күнү эне байкуш баласына мындай дейт: "Кулунум, жашымдан жесир калдым. Кудай тааламдан сени өмүрүңдү тилеп чоңойттум. Эми эчкидей эле жашым калды. Эгер кетем десең, оокат кылам десең мени ташта. Мындан ары оокатыңды өзүң улагын" дейт. "Эгерде өлүп калсам, мени кепиндеп ким көмөт? Өз колуң менен же мени көмүп кет" деп баласына зарлайт. Ошондо баласы энесине мындай деп жооп берет: "Асыл таштан, акыл жаштан. Ушундай макалды мен уктум акылдаштан. Энеке-ай, ушунча жыл тарбиялап, азап тартып, ак сүтүңдү берип мени чоңойттуң. Эми мен сени кантип таштап кетем? Кандай болгон күндө дагы мен сени менен болом, энеке-ай. Эне балага өнөр үйрөнүп билим алгын" дейт. Бала да энесинин айтканына макул болот. Ошентип алар алыскы калааны көздөй сапар тартышат. 5 күн жол жүрүшөт. Ачкычылыктан шайлары ооп, буттарын араң эле шилтеп келе жатышат. Ошол маалда жолдун так ортосунда жартынан жатканын көрүшөт. Эне байкуш биринчи жетип барып басып калат. "Кулунум, бул бизге буйруган насип экен. Тиги бейитти караңгылап отуруп жеп алалы" дейт. Алар сүйүнүшүп, каткан нанды кемирип, бейитке сүйөнүп жеп баштаганда кемпир байкуш уф деп жиберет. Ошол маалда кайдан жайдан белгисиз чоң сакал тартайган чал пайда болот. Чал энене карап мындай дейт: "Максатыңды айткын, кемпир. Эмне жардам кылайын" дейт. Кемпир байкуш алаңдап эмне дээрин билбей: "Тилегеним жалгыз уулум, тилегим ушул уулум. Ушул баламды өнөр үйрөнсө экен, билим алса экен" дейт. Анда чал башын чайкап мындай дейт: "Балаңды 2 жыл окутайын. 2 жыл толгон соң ушул жерден келип алып кетесиң. Ушул күндөн кечикпейсиң. Так эле отурган жериңе отуруп, өф десең, мен дароо пайда болом" дейт. Кемпир таң калып, үндөбөй баласына карап калат. Анда баласы: "Энеке, кайткын, мен билим алайын, эмне болсо да көрөйүн" дейт. Ошентип кемпир байкуш ылажысыз макул болот дагы келген жолуна кайра түшөт. Жолдо кетип бара жатып: "Бул да бир Кудайдын жөнөткөн Кыдыр атасыдыр" деп санаасын тынчтат. Чалдын жашы 85 жашка тайыптыр. Ал жаш күнүнөн тартып эле сыйкыр менен оокат кылчу экен. Жашы картайып калганда оокат кылычтын эптеп айласын издеп, кайырмагына далайларды илип, окутам деп алдап, аларды үйлөрүнө жибербей жипсиз байлачу экен. Андан билим алган балдар чалдын болгон өнөрүн үйрөнүп, ар кимиси ар кандай сыйкыр менен түрдүү жаныбарга айлана алышчу экен. Кааласа суу айбан, кааласа кургак айбан,
же куш болуп өзгөрүп укмуштуудай өнөр үйрөнүшүптүр. Ошентип эне күткөн күндө келет. Баласын көрүүгө ашыгып, бейиттин жанына келип өктөп отурат. Ошол замат баягы чал пайда болот. Келдиңизби? Келдим пирим. Баламды 24 ай бердим пирим. Окутсаң койсоң дагы ыраазымын. Колума кулунумду бергин пирим. Макул, мен чакырайын балаңызды. Балаңызды өзүңүз тааный аласызбы? Дейт чал. Баламды кантип тааныбайын? Дейт эне ашыгып баласын көрүүгө шашып. Чал келгиле деп жерге таар учурашты. Ошол замат 8 оп-окшош чымчык учуп келип таарыла жеп баштады. Кана кемпир, балаңды эми таанып алгын. Эгер тааныбасаң, дагы 2 жыл менде калат. Калтыраган эне байкуш баласын тааныбай, чымчыктарды карап, көзүнөн мончок жашы кетти. Айла жок, ыйлай келген жолуна кайра салды. Кантсин, өлөйүн дейт, үмүт кылат. Көрөм деп жалгызын жанын кыйбай эптеп, күнүн өткөрөт. Ошентип дагы 2 жыл өтөт. Эне сенделип кылдай болуп арыктайт. Баягы күн келип бейитти көздөй жүрөйт. Жолдо келе жатса, жолдун боюнда токулган ат адамча энеге кайрылат. Энеке, мен жалгызыңмын, билесиңби? Эсен соо тирүү жүрөсүңбү? Апакем жолдо экен деп билип, сени күтүп атайын турам. Бүгүн бизде аргымак кылып тизет. Ар качан мени солдон 3-чү коет. Жаңылбай мени таанып ал дейт. Эне байкуш шашып-ушуп энтигип бейитке келип, баягы сөзүн айтат. Чал дароо пайда болуп, бала айткандай оп-окшош 8 аргымакты тизип коет. Эне эстен танып, мууну бошоп, эсине келип, жаңылбасам сол жагындагы 3-чүсү менин балам дейт. Эне баласынын аргымак болуп калганына кейип, адамды айбан кылыпсың. Эми мен муну кантип багам? Сырын айт. Бул да мендей болуп адам катары жашасын дейт. Анда чал, өз балаңды таптың. Мейли ал, мейли ташта, жумушум жок. Бирок сырларын өзүң ачып алгын дейт. Эне ушуга да макул болуп, баласын жетелеп жүрөйт. Ошондо баласы энесине карап мындай дейт. Энеке, кайгырбагын, андан көрө сүйөнгүн. Мени мингин дагы бутуңду үзөңгүгө сал дейт. Мен өзүңдүн балаңмын. Мен сени эми көтөрөйүн. 20 жыл тарткан азабыңды эми мен актайын. Андан көрө үйгө барбастан түз эле базарга бар дейт. Базарга барып мени саткын. Бирок эч качан жүгөндү саткан кишиге бербе. Жүгөн кетсе мен эч качан кайтып келе албаймын дейт. Ошентип мал базарга алып барып сатат. Эне жүгөнүн өзүнө алып үйүнө кайтат. Бала энеден биринчи үйүнө келип калганбы. Ошентип дала жолу базарга сатып, пул кылып, жашоосу оңолуп калат. Бир күнү эне базарга дагы чыкмакчы болот. Аргымакты сатып дагы пул кылгысы келет. Ошентип аргымакты базарга алып барса, алуучулар көбөйүп талаша башташат. Ошол маалда сыйкыр чал баланы кайра өзүнө кантип алам деп 2 көзү жүгөндө эле. Карган энеге 3000 сомдун кармата салып, жүгөнүн бербей минип качып кетет. Сыйкырчы чал атты минип келип бир сарайга аса байлап, өзү ашканага кирип кетет. Ошондо ат сарайга бир кыз кирип, келишкен атты көрүп, жарыктык кандай жердин малы деп сылап эркелетет. Ат сүйлөсөм кыз чоочуп кетеби деп айласыз адамча сүйлөйт. Чоочуба карындашым, мен адаммын. Мени бир сыйкырчы чал ат кылып минип жүрөт. Эгер мага бооруң ооруса, мени аясаң бошоткун дейт.
Кыз селтетип чочуп кетет да, кайра аттын адамча сүйлөгөнүн угуп, ишенип бошотуп коет. Ат дароо бошонуп, жолго салат. Аябай болгон күчү менен чуркап барат. Сыйкырчы чал билип калып, артынан айбаттуу арстан болуп кубалайт. Аңгыча жетерине аз калганда, азуусун салып жара тартарда, бала каз болуп учуп, асманды көздөй каркылдайт. Арстан бир аз карап туруп, чүйлү болуп кубулуп соңунан учат. Чүйлү да учуп кууп жетип, тумшугун ысык канга малмак болгондо, каз шашканынан сууга түшүп, сазан балыкка айланат. Чүйлү да сууга кошо түшүп, жаян балыкка айланат. Сазанды жутмак болуп, сазан балык алы кетип, жем болордо, суу жегинде жерде жаткан алтын шакекке айланат. Ошол кезде хандын кызы сейилдеп жүргөн алтын шакекти таап алып, колуна дароо салып алат. Аны көргөн жаян жаш жигит болуп кубулуп, хандын алдына келип, кызыңыз менен жоолгон шакегимди кайтарып берсе экен дейт. Хан дароо кызын чакырып, таап алган шакегин бер деп айтат. Шакекти берер менен жерге тааруу кылып чачып, жигит короз болуп өзгөрүп, бирден терип жей баштайт. Ошол маалда жалгыздан оолактап алыстады да, бүркүткө айланды. Короз курсагы тоюп, үнүнүн болушунча кыйкырып, "Бошорду бала, тапканың ушул беле? Ичиме кеттиң. Мен сени тааруу кылып жедим" деп, кош канатын кубангандан катталап жатты. Үстүнөн бүркүт болгон бала тыпыратып, "Кана эми баатыр чалым, кыймылдачы. Нечен жыл жыйганалың ушул беле? Өлчөбөй өзгөрүңдү терең каздың" деп короздун көзүн оюп алды. Азаптын нечен жылдык жыйнагы деп, жерге бир кашык канын тамызбай тоюп алды. Анан чалдагы туткун болгон балдарды бошотуп, кучакташып, бир туугандай бири-бири менен достошушту. Ошентип балдар өз үйлөрүнө кайтышты. Бала да карган энесине келип, андан аркы жашоосун энеси менен бирге бактылуу өткөрүп жашады. Мына балдар, ушинтип жомоктун аягына келип жеттик. Силерге үйгө тапшырма, жомоктогу каармандарга класстер түзүп, мага жөнөтөсүңөр. Анда эмесе балдар, ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабактан көрүшкөнчө аман болгула.